Париж Олимпиадасында Акжол Махмудовдун атаандаштары ким болушу мүмкүн? Алар менен мурда кийим бет келишти беле? Жеңүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Аты жөнүм Жамбулат Жумабеков, тизмелеп айтып берейин. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Акжол Махмудов 77 кг салмакта, жашы 25-те. Токио Олимпиадасынын күмүш медаль ээси, дүйнөнүн 2, Азиянын 3 жолку чемпиону. Ошондой эле Азия оюндарынын жеңүүчүсү. Эми көздөгөнү алтын экени айтпаса да түшүнүктүү. Жакында эле казакстандык балбан Демеу Жадыраев маектеринин биринде билдиргендей, Акжол Олимпиадада бардык үчүн эң күчтүү атаандаш. Акжол Махмутов коюнда, сиздин салмактабы? Иә, биздин салмакта, Кыргызстандын жылдызы, иә. Ону менен карым-катынасыңыз калай? Жалпы жаттыгуу жыйындарында кездестиресиздерби? Иә, жаттыгуу жыйынында былтыр Азия чемпионатынын алдында кездестик. Бир окуу жаттыгуу жыйынында бирге болдук. Жакшы карым-катынаш өтө жакшы го. Біз енді бәрі айтады ғой, кілемде ғана бір-бірімен қарсыласыз кілемнен тысқары бір-бірімен дос, бауыр, аға деген сияқты. Жақсы өте қарсыласымыз. Жақсы қарсылас, мықты, күшті. Ал эми ага тоскоол болчулар кимдер? Эл аралык ири мелдештердеги жетишкендиктерине жараша 5 күчтүү атаандашты бөлүп карасак болот. Алар Санан Сулейманов, Малхас Амоян, Нао Кусака, Амин Кавияни Нежат жана Золтан Левайи. 23 жаштагы жапониялык балбан Нао Кусака баарыбызга жакшы тааныш. Ал быйыл Бишкекте өткөн Азия биринчилигинин финалында Акжол Махмудовду жеңип, кыргызстандык күйөрмандардын эсинде калды. Эске салсак, былтыркы жылы Белградта өткөн дүйнө биринчилигинде Нао Кусака Акжол Махмудовго жеңилип, дүйнө чемпиону болууга бир кадам жетпей калган. Ошентсе да бириккен күрөш дүйнөсүнүн рейтингинде өз салмагында биринчиде турат, Акжол 3-чү. Ал эми рейтингде 2-чи Санан Сулейманов. Ал 27 жаштагы азербайжандык балбан, Европанын чемпиону, дүйнө биринчилигинин 2 жолку күмүш медаль ээси. 2023 жылы Белградта өткөн дүйнөлүк чемпионаттын финалында Санан дал биздин Акжол Махмудовго жеңилип, алтын медальдан кол жууган. Демек Акжолду утсам дегенде эки көзү төрт. Малхас Амоян, 25 жаштагы армениялык балбан, Европанын 3 жолку чемпиону, 2021 жылы Норвегияда өткөн дүйнө чемпиондугун жеңип алган. 3 рет дүйнөлүк биринчиликте коло медаль тагынган. Малхас Акжол менен 2 рет беттешип, экөөнү тең утулган. Тагыраагы 2016 жылы кадеттер арасындагы дүйнө биринчилигинде жана 2023 жылы Софияда өткөн эл аралык мелдеште. Кезектеги күчтүү атаандаш ирандык Амин Кавияни Нежат. Ал Азиянын чемпиону. Акжол Махмудов дал ушул Амин Кавияни Нежат үчүн эң коркунучтуу каршылаш десек туура болот. Анткени 2022 жылы Азия оюндарында да, 2023 жылы Азия чемпионатында да албууттана финалга чейин жетип барган Аминдин тизгинин Акжол кагып, жеңип алган. Биз түзгөн күчтүү каршылаштардын алдыңкы бештигин венгриялык балбан Золтан Левайи жыйынтыктайт. 28 жаштагы бул балбан азырынча дүйнөлүк ири мелдештерден алтын ута элек. Анткен менен Акжол Махмудов менен килем үстүндө бир канча рет кезгелген эски атаандаштардын бири. Махмудов 2022 жылы Белградта Левайин утуп, дүйнө чемпиону болгон. Ага чейин Варшавадагы эл аралык турнирде Левайиге жеңишин тарттырып жиберген. Мындан башка да Акжолдун салмак категориясында 10 балбан бар. Албетте, баары артындагы миллиондогон күйөрмандарынын үмүтүн артылып, тарых жаратайын деп турушат. Балким күтпөгөн жерден аутсайдер деп эсептелген балбандар деле соорулуп чыгып кетиши ыктымал. Күч атасын тааныбайт эмеспи? Ошентсе да мекендешибиз Акжол Махмудовго жана Олимпиадага жолдомо алган 15 атлетибизге ийгилик каалайбыз. Сиз Медиа Хабтын Олимп анализин көрдүңүз. Аны мен Жамбулат Жумабеков жасадым. Эмкиде кайсыл балбан тууралуу айтып берейин, комментарийге жазыңыз.